Ассаламу алейкум, урматтуу достор, коллегалар, кутмандуу кушак күнүңүздөр менен. Бүгүн срочный жаңылык РБКда жазылат. Ситимобил интернеттин бардыгына эле жайылып тарап кетти азыр. Ситимобил иштебейт экен Россияда депчи. Анан комментарийлерди окуп калдым. Мага жазыптыр сурап, ушул маалымат чынбы же чын эмеспи депчи. Анан интернетке кирип мен да окудум. Агрегатор такси Ситимобил заявил о прекращении работы. В компании не сообщили о причинах прекращения работы, но заявили о намерении выполнить все обязательства перед сотрудниками и партнерами сервиса каршеринга CityDrive продолжит работать. Достор, сиздерге стоону реклама кылып кетем. Бул жакта замена масла бар. Азыр акция болуп атат. Каждый 6-чы замена масла бекер. Эгерде сиздерде Kia Rio же Solaris болсо, замена масла 2000 рубльдан өйдө болот. Polo же Rapid болсо 2500 рубльдан өйдө. Ремонт кузов, восстановление геометрии, покраска кузова, ремонт ходовой части, ремонт двигателя, тонировка. Бизди айтсаңыздар 10% скидка кылып берет, сапаттуу, жакшы оңдоп берет. Достор, бизге эң жаккан жери могул жакта фруктовый чай бар экен. Ушул фруктовый чайды азыр ичебиз. Сон чай. Достор, CityDrive иштейт экен. Каршерингтер. Бирок Ситимобил такси иштебей калат экен тилекке каршы. Эмне үчүн? Анткени конкуренцияны немете албай калды окшойт, көтөрө албайчы Яндекс менен болгон конкуренцияны. Анткени Яндексте аябай чоң платформа болгон үчүн Яндекс карты дагы аябай удобный. Ошол себептен көп эле Яндекске качып Яндексте иштешет көп водительдер. Ситимобилге эмне үчүн иштебейт? Анткени анын интерфейстери слабыйраак болуп, заказдарды алызыраак подача болгон үчүн. Анан Ситимобилдин өзүнүн картасы бар, 2GIS деген. Бирок 2GIS менен айдаган өтө неудобный, пробканы так көргөзбөйт. То есть Яндекске көнүп калганбыз, конечно. Анан ошол себептен жабылып атышат окшойт. Бирок бул точный маалымат эмес. Жабылабы же жабылбайбы бул да белгисиз. Балким жабылбай калышы мүмкүн, балким жабылышы мүмкүн. Просто ушундай жаңылыктар берилип атат, бирок жөндөн жөн эле эмес. Ситимобил негизи российский эле компания, бул жана Mail.ru Group деген компания чогуу бирге экен булар, Сбербанк мененчи, ВКонтакте Сбербанк менен. Булардын жана владельцы, по-моему, Алишер Усманов болсо керек. Ушул жөнүндө кимде маалымат бар болсо комментарийге жаза кеткиле. Эми биз эмне кылабыз таксистер? Анан понедельник чечип, анан кийин жыйынтыгын айтышат экен. Ага чейин пока Ситимобил иштеп атат. Мен Ситимобилде да аккаунтум бар. Ситимобилге кирсем минималкалар күйүп турат, жашнакай эле иштеп атат. Ситимобилде акчаларды чечип алыш керек. Негизи Ситимобил башында эле баягы анча-мынча бонустарды төлөбөй, кыскасы ошондой учурлар болгон да Ситимобилде. Яндекс өтө чоң игрок болгон үчүн Яндекс менен конкуренция кылган оңой эмес, өтө кыйын. Ошон үчүн утуп калышты окшойт бул конкуренциядан, Яндекстен. Ошондой достор. Комментарийге да жазгыла, билгендер, уккандар барбы, жокпу, ошол тууралуу. Дагы кайсы фирмалар жабылышы мүмкүн, көп эле компаниялар жабылып атат, зарубежный. Макдональдс, KFC, Burger King, Zara, Adidas, Nike деген сыяктуучу. Анан көбүнчө эле булар санкция эмес, көбүнчө эле рубльдин курсу неме түшүп кеткен үчүн, доллар аябай көтөрүлүп кеткен үчүн. Чего? Доллар? В жизни не видел доллара. Ни у кого нет доллара. Покажите доллар. Это он. Какой красивый. Ну-ка шляпу сними, это же целый доллар. Ошол себептүү булар мисалы кредит ала алат. Анан зарубежный компанияларга неудобный да, өтө эле рискованный болуп калат. Ошон үчүн временно чыгып атышат булар. Анан кайра артка келеби, келбейби, ошол тууралуу да жазгыла. Оюңарды угалы, комментарийден сүйлөшөлү достор, ушул тууралуу. Ошо видеого лайк басып, бул видео менен бөлүшүп койгула. Дагы ушундай сыяктуу видеолорду тартып турайынбы, жаңы форматтагы видео болуп атат бул. Кандай карайсыңар ушундай форматка? Жаңылыктарды окуп, жаңылыктар жөнүндө сүйлөшүп туралыбы? Анткени азыр өтө бат-баттан алмашып атат. Ситуацияны көрүп атасыңар бардыгыңар. Ошол тууралуу оюңарды айткыла достор. Чоң рахмат көргөнгөргө. Эмкиде көрүшкөнчө аман эсен болгула. Кудай буйрса. Аманчылыкта көрүшөлү.